Сеники эми 2 метрге көтөрүлгөн болот. 7-жылы мен уже Мерседес же болбосом жакшы баягындай ошо 7-жылы 15-жылы өлүп калып кой турабы? А тиги 40 жыл болуп кой жашоо. Сен эми бул жөнүндө мындай болуп атат да. Бул 25 жыл, 30 жыл жашайт эгерде жакшы карасаң. Анан кийин баягы сертификат бар го, вне зоны вирусной безопасности деген сертификаты бар, текшерилген көчөт алып келе турган болсоң, ошол жашайт да. Ошон үчүн биз ал бул жерде туура ошону сен 15 жылда өлтүрүп алба, 7 жылда өлтүрүп алба, мондай жакшына кылып карап ал деп үйрөтүп атабыз да сага. Баке, ошол эми мисалы көчөт өзүңөрдүн колуңда экен. Көчөт ошо кандай мындай эме тууралуу бере аласыңарбы? Рассрочкага же ар кандай. Жок, бизде пока көчөт жок пока. Оразым окутуп атат, үйрөтүп атат. Жок, көчөт бизде өзүбүздө да окутпайсыздарбы? Жок, эми азыр мен сага башкача айтып берейинчи. Бизде турмушта жок, азыр элгечи байке, ошондо керек болот да жардам. Кадикөй алып келдикпи? Мейли тиккиле анан суроо алып койгон 3 жыл. Жок, 3 жылдан акчаңды төк десе, ошо жардам болот да. Жок, сенин сурооңа кайра айтып алалы. Токтой тур. Адамдын эң кымбат нерсеси бул турмушта, бул убакыт. Биз деген убакытты берип атабыз. Азыр канчадасың? 33-тө. 33-төсүң. Сен азыр местный сатты тиктиң, 7-10 жылдан кийин аласың деген сөз. Анан канча убакыт аласың деген, ошондо да чудасың да. Элдин баары интенсивдеп өтүп атат. 1-2 жылдан кийин уже сата баштап атат. Сен 20 жылдын ичинде өзүң сатыңан 100 жылдан ашкан продукт ала албайсың. Сен 20 жылдын ичинде сен 100 жыл доходун таап алып атасың. Чудасың да. Биз деген ошол айтабыз. Биз деген самый главный бизге убакыт, эң байлык бул деген убакыт жоготпош керек. Мынакей казактар азыр 4 жылдын ичинде биз деген өзүбүздүн өлкөбүздү алма менен камсыз кылдарыбыз деп программа чыгарып атат. Биздин наливкасылардын кереги жок болуп калат эчтеке. Биздин рынок деген Индия турат, Кытай турат. Корея, Япония, органика менен чыгарсак дүйнө жүз арабтар турат. Ошолор биз деген казак менен орусту карап кереги жок аякта. Алар деген өздөрү тигип атат азыр. Алар жана продовольственный коопсуздук деген бар, ошолорго өздөрү кетип атат азыр. 50.000 гектар бак тигип коюшту. 2 жыл келбеди. Кытайлар келген. Мен азыр Таллинский агроуниверситет деген бар. Кытайда. Алар келип атат, иштейбиз деп. Арабтар келип атат, иштейбиз деп. Мынакей Сарыгамышта международный школа садоводства атпайбы? Ошол жака келет баары тең. Международный организациянын баары келет. Баары иштейбиз дейт. Кудай буйрса азыр мынакей фонд да каралып атат. Фонд карат, инвестиция каралат. Бирок биякта разговор мындай, сөз мындай болот да. Силерде 1 гектар бар, же 10 гектар бар. Андай инвестиция болбойт. Силер осы жамаат болуп биригесиңер. 100 гектарга чейин жамаат болуп бересиңер. Ошол жамаатты түзөсүңөр, документально оформить этесиңер. Биз фонд менен киребиз, ошол фондко жерди өткөрөсүңөр, анан өзүңөр иштетесиңер. Ошондо доля распределение болот. Ошол инвестиция кирет, силер неме только иштеп бересиңер да. 5 жылга баруу, 6 жылга бөлүнөт. Ошол инвестиция чыккандан кийин силерге баарын кайтарып берет. Ошо менен кайра калып каласыңар. Уже өзүңөр иштете баштайсыңар. Биякта самый главный максат деген бул деген модель. Самое главное бул деген модель кандай ошол бакты багыш керек, кандай тарбия, кандай тартиптер менен, эмне менен кандай кылып полностью правиласы бар да. Бул готовый модель болот. Анткени айтып коеюн жана бизде агроном көп, бирок хадис жок. Ар бир бак тиккен киши мен агрономду айтып берет. Бул болбогон окта. Мынакей япондуктар келди. Тажрыйба алдык. Полностью илим менен кетти бүт бактан. Только илим менен жасашыбыз керек. Мен билем, анан тегиндей мындай деген бул сөз болбойт. Япондуктар аябай катуу менет кылышат экен. Аябай катуу менет кылат. Ар бир алмастан бери тегеретип чыгышат экен го. Ошо менет кылыш керек. Ошо деп коебуз. Бак деген бул кичинекей балага окшош керек. Муну багыш керек. Ошон үчүн завод курсаңар, завод деген жасаш керек. Завод эле жөн эле курулбайт. Бир завод салыш үчүн биринчи жерди сатып алыш керек. Анан кийин станокторду алып келишиң керек. Анан оборотный акча киргизишиң керек, агылайса. Алма деле ошондой эле болуп калат. Ошону туура түшүнүш керек. Самое главное биздин турмушта биз убакытты жоготушубуз керек. Эгерде биз азыр эртерээк тигип, эртерээк ошо алманы көбөйтсөк, 100 000 тонна болобу, 200 000 тонна болобу, ошондо биз менен чет өлкөнүн элдери иштей баштайт. Эгерде биз азыр 200 тонна бирдей алма чыгара албайбыз азыр. Бизде жок андай алма. Ошон үчүн биз менен эч ким иштебейт. Ошон үчүн биякка келет, саудагерлер келет, бир машина менен жүктөп, Россияга барып эптеп сатып берет. Тапса тапты, таппаса жок. 1 жыл бар, 1 жыл жок деген. Кыргыздарда бир сөз бар да, Кудай берди, анан Кудай берген жок деп коет да. Бак тегип алчы. Андай болбойт. Алла Таала айтат. Эгерде бирдеме кылсаңар, ойлонуп иштегиле дейт. Ойлонуп иштеген ошо илимге салыш керек деген сөз. Билгендерден сураш керек деген сөз да. Ошон үчүн илим менен жүрүшүбүз керек.
мындай айткандачы бул сөзсүз эле силер бүгүнкү күнү ошо карлик алманы өстүрүү деген айтпайлыбыз. Муну деген силер бул элдердин каталарын кайталап алат деп атабыз. Мына азыр көп жактан ар кандай көчөттөр келип атат. Ар кандай баа менен аны деле көрдүк. Ошол эле Европадан биз ошо июнда барганбыз. Килеген холодильникте көчөттөр жыйылып турат. Бекер алып келе деп атат. А бирок көрсөң уже оорукчан аларчы. Өтпөй калган аякачы. Анткени жанагындай немеден өтпөй калган инспекциядачы. Муну биз өрттөйбүз дейт. Азыр бизде мына ар кандай коммерсанттар бар. Ачык айтабыз, коммерсанттар бар. Барып эле ошону алып туруп эле жүктөп алып келет. Бияктан арзан баада сатып берет. Биз болсо аны арзан алдык деп туруп отургузуп алабыз. Анан 3 жылдан кийин түшүм болбой калганда анан айтабыз, бул карлик болбогон алма экен депчи. Айтып атабыз, жакшы көчөт деген арзан болбойт эч качан. Муну деген ошондо өстүрүш үчүн эмне деген биякка жумуш каржынын баарын кетирет. Жанагындай эле инспекция жүргүзүш үчүн айтып атпаймынбы, аны деген 1 жылда жок дегенде эң аз эле болгон бул деген 2 эле жолу келет экен. А так ошо ай сайын келип туруп ошонун баарын карап турат экен. Анткени Польшанын мамлекети ошо министерство айыл чарба министрлиги айтат экен, бул деген биздин өлкөгө киреше булагы дейт. Муну деген ошо биздик сапаттуу көчөттү элдер дүйнө жүзүнө тараса бизге ошончо канча неме келет, киреше келет. Ал деген ошо мамлекеттин көзөмөлүндө. Бизде ошо сунуштап атабыз силергечи бүгүнкү күнү. Ар кандай көчөт эмес, сапаттуу көчөт алгыла. Сапаттуу көчөт алсалар ошо батыраак пайда көрө тургандай көчөттөр алгыла. Анан азыр Нурлан таксыр азыр сизге дагы бир суроо. Мына ошол Суликтен башка дагы жакшы питомниктер барбы? Ошол бизге жакын, мына ошол Турцияда, ошол эле Польшада будан бөлөк дагы багында вне зоны вирусной безопасности дегенге кирген. Сиз билгендер. Пока бул жалгыз, Польшада бул жалгыз. Арно деген дагы бир компания бар болчу. Бирок Арно деген компанияны булар 18-жылы Россияга поставка кылып, оору чыгып калып, алар жаап кошту. Алар списоктон чыгып калды. Бул Сулик деген компания бул жаңы калды азыр. Демеде Сербияда вообще жок экен. Сербияда жок. Сербияда бир да компания жок. Зора свободный университет. Алар мындай кылат. Мен силерге да бир нерсени айтып берейин. Норма загрузки деген бар. Эгерде питомникке барып алма жүктөйбүз дегенде көчөттүн өз нормасы бар. Бир фурага болгону 20 миң көчөт батат. Бир фура. Биздин көпчүлүк коммерсанттар Сербияга келет, ар жак бер жакка келет. Жанагы мындай Нурлан айтып кеткендей, сапатсыз көчөттөрдү 20 цент, 30 цент, жарым доллардан алат. Аларды жүктөп алат. Прибалтикага келет, аяктан таможняга туруп бер жакка алып келип туруп, анан кийин 120-150 сомдон сата беришет. Бир көчөттүн үстүнө 4-5 бааны кошуп туруп доход көрүшөт деген сөз да. Бирок алар бир машинеге 80 миң, 90 миң көчөт жүктөшөт. Ошондо элестетип көрүп кандай доход түшөт. Бияк мындай, бул деген адамдар ушу өзүнүн өлкөсүнүн балдарынын астынан жоопкерчиликтен качкан адамдар болуп калат да. Кудайдан жөө качкан адам деп коет да, бул акчанын үчүн деген сөзчү. Бизде бир сөз кандай болот? Биз деген жана айтып атпаймынбы? Ошо биздин жер, биздин байлыгыбыз, биздин жер. Ошо биз өзүбүздүн жерибизди сакташыбыз керек. Сакташ үчүн ошо тазалык керек бизге. Биз таза болсок, жер таза болсо, дин таза болот, баары тең таза болот. Ошондо киреше керек. Ошон үчүн өзүбүз таза болушубуз керек. Ошон үчүн элди чакырыш керек тазалыкка деген сөз да. Вирус деген өлбөйт, бул деген уктап калат. Ал вирустардын баарын биз өзүбүз жерге токтотушубуз керек. Ошон үчүн мынакей карантин болуп атат, мынакей биякта закондорду көп жазылып атат. Азыр деген министерстводон мынакей общественный совет председатели айтып атат, келгиле тазалыкты карайлы, карантиндик службаны карайлы, көрөлү деп. Ошон үчүн ошонун баарын мынакей дават деп айтып атат. Зона свободная от вируса. Ирвини деп чыгып атпайбы, бул бактериальный ожог. Бактериальный ожог Сербиядан келген. Биринчи комиссиядан Сербиядан алып келип тигип койгон, эми чыгарылбай эсиз болуп атат азыр. Азыр мынакей алмурттардын баары уже бактериальный ожог өлүп атат. Азыр прогноз бар. Алмурт тикпей эле койгула, баары өлүп калат деп, баары уже коркуп атат деген сөз болот да. Алмурт вообще заказ жок. Ошон үчүн азыр деген биз этият кылып иштешибиз керек. Баарын тазалаш керек. Баарын деген топурактан баштап тазалаш керек. Бирок топурактан баштаган эмес. Ар бир өзүнүн сезиминен баштайт, эң сезиминен башташ керек да. Ошо бала чакасын ойлоп, элин жерин ойлош керек. Эгерде биз ойлой болсок, биз үчүн кимдер ойлоп берет? Ошону туура түшүнөлү. Bizde balıkçı demin koyunçuluğu abrikos da alma mesci. Uşa abrikostу
көчөттөрүндө элечи биздики уже тигилген жерлерде вирус бар да. Эми анда биз азыр убактылуу эле дарылап аткан турбайбызбы анда? Анычы. Эми Мен жооп берип коеюн биринчиден мына биздин абрикостордун баардыгы тең мурдадан тигилген абрикостордо мында вирус эмес, ал бактериальный грипп оорулар бар да, эң негизгиси. Мына сиздер вирус десе эле тиги өзүнүн признактары, өзүнүн эмелери болот. Мына вирус оорунун өзүнүн мындай диагностикалала турган нерсеси болот. Берки грипп болуп өзүнчө болот, бактерияныкы өзүнчө болот да. Ошонун признактары кандай? Кийинче кандай? Аны баардыгы тең айтып беребиз. Анын эң негизгиси бизде азырынча карантиндик же болбосо мындай коркунуч келтире турган вирус оорусу жок. Просто биз баягы кыргызча мамиле кылып атабыз да, тыйып койдук да эчтекени карабайбыз. Анын негизи жана мен эмне үчүн айтып атам, көчөттү жаш кезинде тарбиялабаш керек деп. Бул косточковый культура деп коет, жанагы слива, алча, ушулардын баардыгы тең мындай өтө көп кыркканды көтөрө албайт. Ошон үчүн жаш кезинде буларды формировать этип коет, кийинки кырккан мезгилде булардан жанагындай булар сразу ооруп баштайт да. Ошон үчүн бул жана биринчи билим алгыла деп атканым ошондон да, ар нерсенин баштаардан мурун дегенде билим алгыла, билим алып туруп андан кийин аны иштеп баштагыла деп аткан ошо да. Мына азыр Сербия тияктан көчөттөрдү киргизгенге биз дагы уже тыюу салгыла деп атабыз министрликке. Анткени Европада ушу косточковый культуранын вирусу бар. Ал вирус бияка келе турган болсо анда бүт эч нерсеси биздин косточковый культурасы калбай калат. Биз РНК чыкмактуу болуп, сыртка да чыга албай калабыз мына. Өзүбүздө да өндүрө албай калабыз, өзүбүз дагы мына бактериялык ожоктон дагы начар нерсе да. Негизи ошон үчүн азыр мына бизде бир чети бул жаатында мына мыйзам кабыл алынды, жана органика боюнча мыйзам кабыл алынып атат. Мунун баардыгын алдын айтып берейин, мен бир эле суроого жооп бердим кыскача сизге. жок, мен дагы бир кошуп коелучу. 2015-жылы биз атайын ушул адистер менен барып ушу бактардын баарын изилдеп чыкканбыз. Силерде вирус эмес, силерде жана илдет, коз карындар бар. Бул эмне үчүн коз карындар бар? Анткени кээ бирөө багын убагында дарылап, убагында жана бордо суюткучту чачса, кошуна эч чачпайт. Ошол жактан кайра аба менен келип атат. Муну деген атайын эмне үчүн ушу бул бактап деп атабыз. Ушу жергиликтүү элдин баары жана айтып атпайбы Абдулташевич, огородунда 5 алма өссө да ошонун баары чогулуп биргелешип иштешибиз керек. Ошол эле бактериальный ожокту антип ушу Европа антип жеңген. Анткени элдин баары өз убагында жанагы керектүү дарыларды убагында пайдаланган. Ал уже өсүп тарап кеткенден кийин анын дарыларды пайда батасы жок. Ошон үчүн айтып атпайбы, ушу баарыбыз биргелешип, чогуу бир ишти алып барсак, эң биринчиден жанагындай ушу чоң жыйынтыкка жеткенге жакшы түрткү болот. Илдеттерден дагы күрөшүүгө бизде мына ошол жерде багы бар адамдар бардыгы бир группада болсо, илдет чыккан болсо, анан ошонун алдын алуу жумуштары дагы оңой жүрөт эле да. Эми баягы предупрежден вооружен дейт да. Бул деген өтө жакшы бир мындай маалымат таркатуу центр болот эле да. Өзүңүздөр көрүп атасыздар, эми азыр акча табыш үчүн кишилер баягы билбей эле баягындай мындай оору таркатып жүрөт да. Көп билбейт эмне болуп атканын, бирок айтсаң айтат, кой башты ортпа дейт, менин көчөтүм таптаза эле турбайм мына дейт да. Бирок баягы ичинде баягы эми боору ооруган кишини эми сыртынан байкабайсың да, жүрө берет. Бирок анын ичинде может гастрити бардыр, может дагы бир оорусу бардыр, аны билбейсиң да. Көчөт деле ошондой да. Ичинде мисалы үчүн анын боору ооруган болсо, аны 3-4 жылдан кийин баягы киши катуу мындай операцияга душар болот, дарыланыш керек, же болбосо уже летальный исход болот да. Көчөт деле ошондой да. Ошону ан сезимге салыш керек да. Анан эгерде здоровый баягы сатып алганда деле малды диагностика кылганы мен сунуштайт элем дажычы. Малды барбы, койду деле диагностика кылып, баягы илдеттери жок болсо анан барып өзүң короңо кошуш керек да. А биздикилер андай эмес, биздикилер базардан алат дагы биякта 1000 койуна барып кошуп таштайт, 30-40 койду. И болду, тарайт да. Бити болсо, кенеси болсо барып кирип кетет. Ошону мына бакка деле ошондой да. Мисалы үчүн азыр бизде
момундай бир участогыбыз могу жерде болсо экинчи участогыбыз тиякта эмес да, көбүнчө эле бир болот. Анан бир азыр акча жоктугуна байланыштуу деди мен иним айткандай. Акырындап 10 сотый, 20 сотый кылып ошентип кошуп келатат. Ошону бул жагы таза болуп келип, бир вирусу барды алып келип отургузса, мунун баардыгын заражение кылат да. Ошон үчүн мына көчөт тандоо бул деген өтө бир мындай бир кылдат карай турган бир маселе да. Ушуга мен баардык кыргызстандык багбандарды чакырып кетет элем. Көчөт тандоодо ушунчалык скрупулезно мындай талдап туруп анан алгыла да. Бул көчөт бул деген бул бир жолу үйлөнүп бир аялга өмүр бою жашагандай эле бир процесс да бул. Ошон үчүн көчөт тандоодо өтө бир мындай жөн эле мындай караш керек да. Эми аялды алмашса болот экен. Ал жагы аялды алмаштырсаң болот, көчөттү алмаштырсаң. Мен айтып кетейин, тарыхты мен өзүм башыман өткөн тарых. Мына биз 85-жылы Алатоо совхозун билесиз, мына азыр болсо Каражагач болот ба, ошо Каражагач айылында Алатоо совхозу болгон, ошо мен совхоз комбинат. Биз ошол 84-жылы аябай кар жаап алып, ошол ал убакта ошо министрликтин, совет министрликтин чечими менен ошо бактар кыйылчу, чын эле мындай кыйылып кетчү эмес. Анткени булардын баардыгы основательно ошондо Министерство продовольственного хозяйства деп ошол багбанчылык өзүнчө министрлик пайда болгон. Ошол министрликтин негизинде ошо биз дагы бакка көңүл буруп, ошо бакка аябай жакшы саясат жүрдү. Мына ошондо жылтыр деген совхоз пайда болду, өзүңөр билесиңер, кеминде карликовый полукарликтерди алып келдик. Ошол полукарликтердин баардыгын тең отургузган мезгилде жанагындай үшүк болуп биз ошо 120 гектар жерге алма тигиш керек болуп калды. Ошонун 60 гектарын рекультивация кылабыз деп биз ал убакта опытно-экспериментальное хозяйство «Мир» деген бар болчу тигемеде. Эң союзда күчтүү хозяйство Крымда. Анан биз ошо Крымга барып, Крымдан сүйлөшүп келдик, бактарын көрүп келдик. Анан бактарын көрүп келгенден кийин бизге ошол жакты. Жаккандан кийин биз ошол күзгө жакын уже барып ошолдон кийинки жыл күзгө жакын барып алалы десек, бизге карантин уруксат берген жок. Якап келген. Эмне үчүн карантин уруксат берген жок? Крымга американский белый бабочка деген келди. Мына азыр бизде чүйдө жүрүп атат, ошо АББ деп коет, ошо американский белый бабочка. Мына ошол американский белый бабочка келген жок деп, анан биз эмеге мен Молдавияга заказ ошо Молдавияга алгыла дедик. Молдавиядан заказ бердик. Молдавияга ошол жерден эле Молдавияга учуп барып эле ал убакта эле ДВС менен эле 120 мың көчөттү мен алып келдим. Ошо 60 миңди өзүбүзгө, 60 миңди болсо Кашкасу деген азыркы ошо Кашкасуда отургузулду да. Ошондо мен барган мезгилде бизде ушул ойлогола союздун убагында эчтеке жүргөн эмес. Интенсивный садоводство боюнча 40га жакын сорт бизде ушул азыр эле айтып атканы 40га жакын сорт ушул 40га жакын сорт келген. Ошо 40га жакын сорт келип туруп, ошолордун ичине баягы тандалып отуруп, бизге 4 сорт районировать этилген да. Анан ошол жана подвойный материалдарды айтып атпайсыңарбы? М26, ММ101, ММ102, 103 деп кете берет буларчы. Ошолордун ичинен ММ106, анан карликовый болсо М9. Мына эки гана парадиска деген, анан эки гана ушул подвой сунушталган да. Анткени бизге ушул сунушталып, ошоларды өстүрсөңөр биз банкрот болбойбуз деген кегилбиз. Анан ошол 4 сорттун ичинде, азыр көрүп атасыңар, Red Chief деп атпайсыңарбы? Star Crimson, кыпкызыл. Star Crimson, Red Delicious, жанагы Golden Delicious'тын жашыл болсо, берки болсо кызыл. Анан Delicious, ал дагы Golden Delicious. Мына Айдарет ошол убакта бизде анча ушул эменин ичинен Айдарет кийинки номерге кеткен. Ал Айдарет болсо түшүндүрүлгү жана начарыраак болуп калат. Эң жакшы түшүндүргөн ушул Golden Delicious болгон да. Мына ушул мына бүгүнкү күндө келип эле азыр баардыгы тең ошол нерсенин баардыгын тең кайра өткөн нерсесинен кайра өтүп атат да. Анан бизде рекомендация болгондо 2 зона рекомендация берилет да. Мына
ошол предгорный зона деп коет, мына тоо этектери, и горный зона деп коет. Тоолуу райондордо. Анан тоолуу райондордун дагы өтө бийик тоо эмес, анын дагы өзүнүн деңгээли бар. Буларгачы. Анын эң негизгиси биз ушуну эсепке албай эле туруп, мына биздин депутаттар 50 гектар жерди төмөнкү степная зона деп коет, тилекке пахта жака отургузууда. Булар ошол мен барып консультация дагы бериш керек болуп калды. Просто баягы бир семинар болуп калып, мен барып анан айттым да буга. Силер вообще бул зонага тиккениңер туура эмес. Эмне үчүн ал зонага тиккен туура эмес? Мына өсүмдүктөрдүн курттары бар. Өсүмдүктөрдүн курттары, мисалы үчүн, предгорный горный зонада 3 поколение, 2 поколениеде, эме 2 поколениеден 4 поколениега чейин берет да. Мына предгорный, горный зонада 2 эле поколение берет. Андан артык бере албайт. Мына ушуну эсептелгенде, ошон үчүн экономически. Ал эми степной зона 6 поколение берет. Анан ошон үчүн мына степной зонада бул аябай оорлар көп болот. Анын үстүнө күндүн ысыгы өтө тийгенде грибкой бир аз ным болуп калса эле, анан грибкой оорулардын баары башталат да. Мына ушулардын баарын тең союздун убагында эле учетко алып эле ошол рекомендацияны берилген. Ошон үчүн жана степная зона деп айтылган нерселердин баардыгында ал жака тиккенге болбойт да, негизичи. Ошол Биздики ошондо балыкчы кайсы зонага кирип калабыз анан биз? предгорный зонага кире беребиз. Нормальный зона киребиз. Нормальный зона. Горная предгорная зона кирип калат. Потому что бул төмөн жагы кичине предгорный зонадан дагы 1300-1400дөн 1200дөн баштап эмеге кетет да, жогорку зонага кетет да. Анан ошол туура келет да. 1100 деңиз землинен 1100дөн баштап эме отургузганга болот. Бактарактачы. Именно промышленный сады. А биз ошол убакта бул багыт бизде жанагы промышленный багыт калган. Жана сиз айтып атпайсызбы, шпалера жок дегенде мындай десең, аны отургузса болот, шпалера жок. Шпалера аз негизи шпалера жок деле отургузсак болот, бирок полукарликте. А карликке шпалерсиз болбойт. Шпалера обязательно керек. Анткени бул келечекте ал карлик деген өзүнүн жашы да кыскараак болот, бирок түшүмдү көп берет. Ошо түшүмдүктү көп бергенде эмне тамыр системалары булардыкы өтө кыска жерде болот да. А полукарликтерди болсо кичине кененирээк болот. Булар дагы ошо эмне үчүн бөлүп койгонбуз? Карлик, полукарлик, анан среднерослый, сильнорослый болуп кетет да, мындай орто өскөн, бийик өскөн болуп ушулардын баардыгы тең классификацияланып кетет. Анткени ушулардын баарын тең өзүн карай турган, кырка турган, ар бирин уход кыла турган эмеси бар да. Түшүндүм. Анан жана биз айтып атпайбызбы, могу карлик анан полукарлик депчи. Элдин баары айтат ошо шпалера кымбат, көп каражат кетет депчи. Бирок кийинки уходду карасак, мына бизде да бар уже бактарчы 10 жылдан ашкан ушу жаңы карлик, полукарлик өстүргөндөр. Түшүмдүүлүгү бирдей эле дейт. Бирок кийин уход полукарлик кымбатыраак болуп калат экен дейт. Ал эмне үчүн дейт кымбат? Биринчиден жана бутаган бийикке чыгыш керек, бийик. Экинчиден ошончо дары чачыш керек дейт. Кайра эле ошо перерасход дары дармектер. Үчүнчүдөн жана ошо алмаларды жыйган убак дейт. Ар бир эми карлик алманы элдер тергенде бат эле теркелет дейт. А тияктан болсо ар бир немеге жана шаты коюп туруп ошонун үстүнө чыкканга бул деле расход дейт. Биз азыр мына айтканда биз мына бир күнүмдүк немени расходдон качып атабыз, бирок анан өмүр бою ошол немеге расходко түшүп калып атабыз. Бул жагында караш ошол баштаган оор болот го жана стойкалар бул жагында эсептеп караштырып коюш керек да. Мен бир черт айтып коеюн, мына полукарлик бизге более приемлемый да. Анткени бул полукарлик мына среднерослый, сильнерослый деп жанагы орто өскөн, бийик өскөнгө караганда полукарлик бизге туура эле келет. Анан жанагы эң негизгиси муну буга шпалера тартпастан деле өстүрө берсе болот. Ошону туура формировать этип, туура караса жакшы эле түшүм алат. Анан бизде эмне үчүн бийик өсүп кетип атат? Ошол туура кыркыш керек. Эмне үчүн мен жана ар бир гектар жерге эң эле жок дегенде бир 3-4 адам тартылыш керек да. Эмне үчүн тартылыш керек? Алар ар бир бутак менен сүйлөшүп чыгыш керек. Ар бир бутак, ар бир алма менен сүйлөшүп чыгыш керек. Ар бир жалбырак менен сүйлөшүп чыгыш керек. Манан ошондон түшүм болот. Анан мына ошо полукарликти деле туура формировать этсе, бул карликтен калбай жакшы түшүм берет. Керек болсо андан да көбүрөөк түшүм берет. А карликтен бир чети эмнеси жакшы?
бул мөөнөтү кыска болсо дагы ошол кыска мөөнөттүн ичинде өзү көп түшүм берип коет. Анан эмнеден башташ керек десе, пожалуйста, полукарликтен баштасаңар болот. Силердин ал түшкөн акчаңардан карлик отургузсаңар болот. Же болбосо ошондой завышенный посадка деп коет мындай. Мисалы үчүн 5ке 3 кылып туруп жана 5ке 3, 5ке 2 кылсак, эмне үчүн биз 5ке деп союздун убагында ошол рекомендацияларыбыз бар болчу. Бизде 4ке 3 деген, 2ке 2 деген, 5ке 2 деген ушундай схема посадка боюнча дагы аябай көп эме жүргүзүлгөн, опыт жүргүзгөн. Анан ошонун эң негизгиси келип туруп биз 5-3кө такалганбыз. Эмне үчүн 5-3кө такалганбыз? Анткени отургузганда. Полукарликтики. Анткени ошонун ичинде транспорт жүрүш керек болчу, трактор жүрүш керек болчу. Ал убакта трактордун көпчүлүгү бизде ширококолесный болчу. Экинчиден, жумушчу кол келбей аракет кылып алып, баягынын баарын кырка албай калчубуз. Ошон үчүн механизированный, жанагындай фронтальный эмелерди койгонбуз. Кырка турган обрезкаларды койдук. Эми фронтальный обрезка бул аябай начар нерсе да, бир жерде. Анткени бактын баарын өтүп коет. Эми бул эми технология негизи азыр бүгүнкү технология жанагы интенсивный садоводстводо мына 70 сантиметр, 70-20, 70-10 кылып туруп, ошо бир жылда 70 тоннага чейин түшүм ала турган варианттар да бар. Ушул вариантты бир вариант. Анткени мына бир жыл сен отургузасың, экинчи жыл өсүп чыгат, комбайн менен уборка кылып кетет деген. Ошол эмелерде жүргөн. Тиги изилдөөлөр. Комбайн уборка деп. Анткени элдердин баардыгы тең жетишпейт, ушундай деп туруп, ошол нерсе Канадада жүргөн да бул ошол жанагы эле Golden Delicious ушулардын баардыгы тең жанагы парадизика, М9 деген полукарликтерде ушул опыттар жүргөн. Бирок бул келечеги жок болду, ал схема жок азыр. Бүгүнкү күндө эч ким айтпайт анычы, ушундай кылгыла деп. Эми бул баягы жүргүзгөн опыт нерселердин баарын айтып атам да мен силерге. Анын эң негизгиси бүгүнкү күндө жанагы карликти отургузуштун эмне пайдасы бар? Биз эң чоң зыян келтире турган нерседен качабыз. Бул үшүк. Биринчиден. Анткени шпалер тарттык, шпалердин үстүнө кайра эме тартылат, зымдар тартылат, ошол зымдарга келип туруп, жана защитный мындай үстүнөн күн ысык болуп кетсе сеткалар келет, мөндүр жаап кетсе ошо сеткалар тартылат. Эгер суук болуп баратса дагы анын үстүнө жана сеткалар тартып, ичинде суу менен дагы башка нерселер менен агротехникасы бар, ошону менен биз үшүктөн сактап калабыз да, мөндүрдөн да сактап калабыз. Мына ошон үчүн жанагы шпалерди койгонго биз эгерде түшүмдү алабыз десек, биз ошо шпалерди коюшубуз керек, ошону менен иштеш керек да, эң негизгиси. Мына бүгүнкү күнү жанагы мен силерге тобокелчилик менен жанагы берки жагы менен кете бересиңер, анткени 2 жылдын биринде мөндүр урат же үшүп жүрөт. Туурабы? Ошон үчүн ошол тобокелчиликти алыстатыш үчүн баардык жерде биз алдын алышыбыз керек. Алдын алганда биз жана шпалерди тартышыбыз керек, градозащитный эмелерди коюшубуз керек, жанагындай затеняющий нерселерди коюшубуз керек. Ошолордун баарын иштеш керек да. Мына баарыңар көрүп атасыңар, жыл сайын суу жетпей баратат. Капельный орошениядагы, мына ушул тамчылап сугарымдагы биз ушуну дагы киргизишибиз керек. Бирок ошо тамчылап сугарымдагы өзүнүн технологиясы бар. Ошолордун баарын сакташ керек да. Эми бул жерде жана айтып аткандай эле көп каражат жумшалат, бирок түшүм менен ошол каражаттын баары акталат. Эгерде экономичный вариант менен кетебиз, мындай бүгүнкү күнгө жанагындай эмебиз жок болот десе, анда эки жол менен деле жазсаңар болот. Бирок анын үстүнө дагы иштеш керек. Бирок келечек жанагы шпалер коюш керек. Рисков болот. Биякта да мындай да, бир нерсе айтып алды. Мына планировать этилгенге да болот да, мына. Эң негизгиси. Бизде мынакей эски саттар бар эмеспи? Эски бактар. Эски бактардын бир проблемасы да бар да, 1 жыл берсе, 2 жыл бербей коюшу мүмкүн. Периодичность бар да. Интенсивный садоводство андай жок. Биякта өзү диплоид, триплоид деп бөлүнүп, бактардын ички структурасы бар да. Ошон үчүн бул интенсивный бактар ошого чыгарылган. Бул жыл сайын берет. Булар эс албайт. Только үшүктөн сактап калыш керек. Бул үшүктөн сактап калсак, бул жыл сайын берет деген сөз, жыл сайын түшүм келет. Үшүккө устойчивый сорттор көп бияктачы. Допустим, ошол эле карликтер, допустим, бул суликтер азыр жанагы северный район Россия деп адаптация өткөргөн. Эмнеге биз Польша деп айтып атабыз? Польша Италияга, Францияга, Германияга караганда бизге жакыныраак
климат боюнча. Анткени Польшада минус 40-ка чейин суук түшүшү мүмкүн. А берки өлкөлөрдө пальмалар өсөт, аяктандай суук болбойт. Ошон үчүн биз буга караганда бул өлкөдөн алгандан кийин биз бияка алып келсек, булар бизге уже районирование өткөн мамиле болуп калат да, уже өттү деп. Анткени минус 40-ка чейин уже кеткен. Ошону коркпойбуз деген сөз. Мынакей биз Сарыкамышка теккенбиз, Сарыкамыштан ушу жердин баасы көтөрүлдү, өсүп чыкты. Буларды теккенде эми жалаң эле таш менен эле гравий, гумус деле жок, эчтеке жок. Анткени биякта биз ошол саатта ачып атканда, открытие кылганда Алматыдан келген, дүйнө жүзүнөн Япониядан келген, тиги Польшалардан келген, анан кийин японский жана садоводство, плодоводствода директор болгон. Ошондо айтып атпайбы, булар силер ташка кантип ошо алманы өстүңөр дейт да. 100% приживаемость болгон да. Ошон үчүн айтат, бул көчөт жакшы болуш керек. Анан ухот бериш керек да. Ошо таш менен эле кумду көмүп салганбыз, ошол өсүп чыкты. Жаңында бир эмеси бар, тиги бул сокто атпайсызбы, негизи серо-бурый почва деп коет. Серо-бурый почва бул сероземге барганда күчтүүрөөк. Ошон үчүн жанагы биздин запас ушул топурак, ошол топурактын курамында таш болсо дагы, жанагындай кумдак болсо дагы топурактын потенциалы бар да. Ошон үчүн жанагы биздин отургузуп аткан көчөттөр өсүп аткан ошондон да бул биздин баягы эң жакшы күчтүү запасыбыздардын бири. Ысык көлдүн тегерегинде жерлердин күчтүүлүгү ошондон да. Бул жерге коркпой туруп отурсаңар болот да негизи. Биякта мындай холодный полив деген сөз бар. Ар бир таштын, ар бир кумдун ичинде суу бар. Эгерде көчөтүңөр күчтүү болсо, ошол таштан, кумдан суунун өзү сорулат. Ошон үчүн көчөт иштегенди билиш керек деген сөз да. Ошон үчүн көчөттү тиккенде, допустим, жаңы тиге башлаганда, буларга химия жок болсо, ошол көчөт деген, ошол асыл затты жерден алганга өзү шарт түзүп мүмкүнчүлүк бар. Иштеген үйрөнүп адаптация болот да. Иштеген үйрөнүп. Эгерде ошол көчөттөрдү 1 гектарга кечкеле көчөт тигип сата берсе, ал көчөттөр иштегенди билбейт. Ошон үчүн көпчүлүк бияка көчөттөр тигилгенде 1 жыл, 2 жылдан кийин иштебей калат, өлүп калат. Курап калат, солуп калат, урожай бербей калат. Анткени булар деген уже көнүп алган допинг. Булар наркоман болуп калган да, мындай айтканда, химияга отурган. Бул көчөт иштеген билбейт деген берет деп отурган да. Анткени мындай да адамдын организми, допустим, мындай 30 грамм спирт чыгарат. Адам көп арак ичсе, организм спирт чыгарбай калат уже. Анткени аябай дешевый продукт сырттан келип атпайбы? Уже организм жалкаланып калат да, эми сырттан келип атса мага эмне кереги бар деген сөз болуп калат да. Ошон үчүн ал запрет бекерден койгон эмес. Тигин ичпеш керек, тигин тартпаш керек деген сөз ошол эле болуп калат. Бул деген табигат да. Бул бүт бар тең Алла Таала жасап койгон адамга керек нерселерди. Ошон үчүн ойлонуп жасаш керек да, ошон үчүн илим. Ошон үчүн илим менен кездеш керек деген сөз. Азыр карликтер тигип атпайсызбы? Ошолорго апелиттилер кошуп тигиш керекпи же? Апелит керек обязательно. Сөз керек, Бул эми баягы перекрестный опыляемый культура деп коет. Мисалы үчүн мына жанагы чоң талааларда отургузуп атпайсыздарбы? Мисалы үчүн 1 гектар, 2 гектар болсочу, ошонун ичине кийин ошого жыйнаганга ылайыктуу болуш үчүн 2 ряд апелит кылсаңар, 6 ряд беркиндей сорт тигиш керек да. Ошондо болот. Муну башка сорт тигиппи? Рекомендация бар, өзүнүн рекомендация бар. Кандай сорт? Комбинациясы. Азыр биз мына Red Chief, Golden Delicious, Granny Smith сунуштап атабыз, ушуларга кандай апелитил коюш керек? Golden Delicious өзү Апелитил. Эки алмага тең. Эки алмага тең кете берет. Анткени Эрали Женева менен Айырмасы жок. Каламас. булар жанагы менен кетет. мына мисалы үчүн биз жана летний сортту сунуштап атпайсыздарбы? Бул ошол бактар бирдей срокто быша тургандарына бири-бирине ошол эме болуп кетет да. Гүлдөй турган моменттери ошолордуку бирдей ачылыш керек, бирдей жанагындай опыление болуш керек да. Перекрестный опыление болот да. Биз ал Анан эң негизгиси ары болуш керек, арлар. эми ошол суроого жооп жок. Канча урожайыңыз көтөрөт? Мына негизичи. Негизи мына бул кеп урожайность эмес. Мына опылениени арыга жүргүзөт, башка дагы чымын курттарда жүргүзөт. Шамалда жүргүзөт. Анан эң негизгиси мында ошо гүлдүн саны. Канча түшүм алымдар кирет, ошо гүлдүн санын мисалы үчүн муну дагы регулировка болуш керек. Силерде аябай, ой куш гүлдөп кетти, аябай болуп атат десеңер, анын алма бага албайт. Биз силер топурактын мына планировать этишиңер керек. Топуракта канча азык бар, ошол азык канча тонна алмага жетет. Анан силер тиги быйыл укмуш гүлдөп салды деп туруп бересиңер.
биринчиден ооба колунан жугуш керек болуп калат. Азыр неме бар, тракторлар бар. Жана икинчиде садабыз болгондо Анда эме жана немеге Чачпы- граблеге окшош мындай неме бар да. Ошо алманы шыбыртында жүрүп кетет, күйүп кетет да. Керек нерсе кылат. Анда Болгон- бир бар технология бар. мына 100% алма гүлдөй турган болсо ошонун 5% опыление болот. Жетет ошол 5%. А калган 95% болсо опыление болбойт. Анын баардыгы тең. Эгерде бүт 100% берсе, анда эмдиги жылга түшүм болобу калат. Бул Алманы күчү жетпейт анда бакканга. эмне үчүн бул карлик майда болуп калат да. полукарлик, карлик, полукарлик болуп эме булардын айырмасы бүчүрүндө. Мына плодовый ножка, эме баягы бизде апорттордо капицо деп коет, башка эме кетет да, алма мына быйыл өсүп чыгат, жанынан бир бүчүр чыгат, ошол бүчүр быйыл эмени топтой баштайт. Алма бере турган формировать этти да, ошол. Эмки жыл ал эс алат. Эс алат дагы ал кайра бүчүр кайра жагына чыгат, кайра ошон. Бул полукарликте болсо, полукарликтерде сразу ладушкалар турат, экөө. Экөө турат дагы сразу түшүм берүүчү эмелердин баардыгы тең жиш болот, көбүрөөк болот да. Эмне үчүн менен жанагы эме полукарлик карликтерде 30 сантиметрден примерно баардыгы тең жыл сайын 40 туруш керек жанагы системасы. Анткени ошонун баардыгы тең кийинки жылга өнүп, өсүп, ошолордун баардыгы тең формировать этип туруш керек. Ошон үчүн жанагы бул кыркуу маселеси аябай негизги орунда элек да. Караш керек, кыркыш керек. Бутак. Анан бутаганда эгерде силер мына биздер чачыбызды албай калса өсүп кетет да, ошол сыяктуу алма да өсүп кетет. Анын үстүнө өсүп кеткенден кийин баягы жапай болуп кеткенден кийин эгерде ал жашоо мөөнөтү 20 жыл болсо, ал 10 жылдын ичинде өзүн бере турган берип салат да, андан кийин өлүп калат. Өлбөсө дагы майда болуп тура берет. Майда. Эмне үчүн алмадын баары майда болуп кетет? Сапатына Анткени сапаты аны кайра жаңыртыш керек. Кайра стресске чыгарыш керек. Негизи ушундай нерсе да. Ошон үчүн эң биринчи эмне алгыла деп атканым, ошо билим алгыла деп атканым, ошо билимдин негизинде, илимдин негизинде ушул нерселердин баары жүрүш керек да. Баягы эле кыргызча эле муну мындай кылып коюп, тигини кылып коюп деген нерсенин баардыгынан ичине илимди көздөй кетиш керек да, ошо билимди күчөтүш керек да. Бир чети тажрыйба келет. Тажрыйба алсаңар, тажрыйбаны кыска мөөнөттүн ичинде алсаңар болот. Баягы бирөөдөн угуп, бирок ал алыска бара албайт да. Ошон үчүн жанагы алдыңкы технология келип атат деп атпайбызбы? Ошо алдыңкы технологиялар келгенде баарыңардын тең агроном болуп кереги жок. Бир агроном керек, ошол кишинин айтканын жасаш керек. Мына ошол технология келип атабы? Ошол технология менен болсо технолог кошо керек. Мына завод келсе, заводдун главный инженери болот, главный инженер болот, анан мастер болот да. Мына ошол 4-5 кишинин ичине ошол кишилердин айтканын жасаш керек. Өзүн самостоятельно бирдеме жасайм деп ойлобош керек. Анан баардыгыбыз тең эле бүт эле специалист болуп кетсек, анда илимди кайдан алабыз? эми мына ушул багбанчылык эмеси бул жаңыдан башталып, жаңыдан ачылып атат. Бул багбанчылыктын артында бир чоң проекттер турат, өтө чоң проекттер. Ошол чоң проекттердин алдында келген мезгилде эмне үчүн кооперация деп атабыз? Эмне үчүн баягы кластер болуп биригиш керек? Бул кластерный система да. Эмне үчүн ошого биригебиз деп атканыбыз, ошо биздин продукция, бир мамлекеттен чыккан продукция, ошо бир айылдан баштап, бир дыйкандан баштап, бир айыл, бир мамлекетке чейин жетип атат да. Мына ошонун негизинде окуу иштери жүрөт. Специалисттер келет. Ошолордун баардыгы тең мына керек болсо ошол бак дегенде сиздер жериңиздерди эле бересиздер. Бүт калганын баардыгын тең ошо технологдор жасайт. Мына ушул деңгээлге жетишибиз керек. Ошол технологдор алып келип туруп мына башыңыз оорубайт сиздин. Сиз айтасыз, мен мына жеримди берейин силерге. Мен силерге мүчө болдум. Силер менен бирге иштейм деп ошого кошуласың. Жериңерди алабыз, жериңерди алып туруп баягы биз вирусный алмалар келет, баары келет. Ошолордун баардыгы тең отургузулуп, бүт ошо технология менен кетет да. Мына жана айтпадыбы, 70%га чейин биринчи жылдары ошол баары түшүмүн алып, баягы акча чыгарылганга чейин фирма өзүнүн акчасын алып кетет, андан кийин бүт өзүңөр калат, өзүңөр калганын өзүңөр жүргүзөсүздөр. Башкача сөзбөй коюңуз да. Жакшы. Бияк мындай. Билим деп атпайбы? Азыр көпчүлүгү мындай сөз айтпайбы? Анан кыргызча кылып койдук, анан тигиндей бул сөздөн качышыбыз керек. Биз өзүбүздү төмөндөтүшүбүз керек.
кыргыз деген сөз бул илимдүү билимдүү деген сөз болуп чыгыш керек. Биз ошого азыр башыбыз керек. Көпчүлүк фирмелерди биз үйрөтө албайбыз. Сен билимдүү болосуң, илимдүү болосуң депчи. Биякта модель бар. Модель деген эмнеге сөз? Айтып атпаймынбы, допустим, 100 гектарга үлүштөрдү биригип бир жамат кылабыз. Бир жамат кылганда ошол жакта алмалар тигилди. Ошол алмалар тигилгенде мына дұрыс окшош